Ақтан Исабаев. Саламатсызбы Ақтан мырза? Саламатсызбы. 72-жылы апамдын курсагында болуп, мен Францияда болгом да. Кулам ошо негрлерди карап атып, мен да окшоп калсам керек депчи. 2005-жылы мен Америкага кеткем. Америкага кетип, ар кандай аракеттерди жасап көрдүк. Анан ушактарда болот ар кандай. Тигинтип койду, анан бердим, тең мурду кыйшык турбай, анан көзүм бүтүп калат экен деп. Баягыда мен чыгып алып эле анан кийин сахнадан ары бери жылып Джексон, Майкл Джексон боло албайм болду ошо. Бир күн Кудайга жакын мындай тети жашадыңбы деп ойлонсо адам, ошондо баары ордуна турат. Ал балам дагы балалуу болгон, кызды болгон, эки неберем баары. Экини чоңойтуп калган турасызбы? Чоңойталык сезимди айтыңыз эми. Эгер атаң келатат дегенде эле коркунуч эле го. Сизде кандай? Атаң келатат дегенде жырга шабып жүрөт. Азыр кандай атаң келатат дегенде эле саат түнкү 1 болуп кетип калат. Саламатсыздарбы YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы сыр маегимди улантам жана мейманым өзгөчө мейман, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ақтан Исабаев. Саламатсызбы Ақтан мырза? Саламатсызбы. Ақтан мырза, жакында эле өзүңүздүн концертиңизди бердиңиз. Бул кайра сахнага кайтуу десек жаңылышабызбы же жөн гана юбилейге карата концерттерби? Эми бул 25 жылдык маареке, чыгармачылык маареке. 25 жылдык мааракеге буйруп, насип буйруп десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ага чейин канча бир аракеттерди жасап жүрдүк, бирок болбой эле такыр ишке ашпай атты да. Бул ошо юбилейге карата колдогондор да болду, жардам берип, жакшы ушундай бир өз нугуна түшүп кетти да, мындайча айтканда. Ошол себептен Кудай буйрса бир концерттердин бири болуп, ошол башкы концерттердин бири болду ушул жылы. Мындан арада көптөгөн концерттерди кылабыз. Бул элдин алдындагы отчет да. Кудай буйрса чыгармачылык отчетум. Жаңы жазган ырларым бар эле, ошолорду кайрадан чыгарып бир аракет кылып көрөбүз, Кудай буйрса. Эл кандай баамдайт? Мындай биздин баамыбызда бир аз тыныгуу жасадыңыз окшойт да. Анан бул учурда эмне менен алек болдуңуз, какта жүрдүңүз? 2005-жылы мен Америкага кеткем. Америкага кетип, ар кандай аракеттерди жасап көрдүк. Ар кайсы шаарларда жашап көрдүк. Бирок мен үчүн жаралган өлкө эмес окшойт. Баардыгына жагат экен, бирок мен өзүмдүн мындайча айтканда жекече оюм, а жерге барып иштесе болот, а жерден тиштесе болот, өнүксө болот. Бирок эмнегедир мен ошол нерселерге чыдай алган жокмун. Кайрадан келдим. 2-3 айдан болуп, жарым жылдан болуп, кайра келип аттым Кыргызстанга. Ошол жерде ата тектен калган бир кандайдыр бир ички өзүмдүн бир жоопкерчиликтеримди сезип, ошо элиме керекминби, же бир кандайдыр бир башка кызматтарым бүт элек сымал көрүнүп, ошо кайрылып бош кой бербей койду. Такыр кой бербей койду. Болбой эле Кыргызстанга келдим. Канча өлкөлөрдө болгон жокпуз. Ар бир өлкө өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен кызык. Бирок эмнегедир болбой эле ошо Кыргызстандан чыга алган жокмун. Тамырыбыз бияка жайылып калган да. Анын үстүндө баягы биздин эне атабыз дагы чоң кызмат кылган элге, ага чейинки жана ата тектеримди да карап сураштырып көрсөм, жалаң ушу элине абдан чоң кызмат кылгандардан экен. Ошон үчүн ойлойм, бул руханий жактан дагы бекеринен болбосо керек. Ошо ата тектен арбактар кое бербейт окшойт да, бизди да ушу жашоодо. Карап көрсөк, мындай ооба жалаң үй бүлөңөр менен музыка дүйнөсүнө, маданият чөйрөсүнө абдан чоң салымдарды кошуп келатасыңар. Чалагыз Исабаев менен Самара Токтакунованын баласы болуш чоң жоопкерчиликпи байке? Абдан чоң жоопкерчилик. Биринчиден өзүңө эч кандай бир башка адамдай болуп, жөнөкөйлүк да болсо дагы, же болбосо бир мындай
эркелеп дагы бир кандайдыр бир мындай бош, эркин жүрө алгандай жашай албайсың. Бул бир жоопкерчилик чоң. Атаң да белгилүү, энең да белгилүү дегендей. Булар дагы элдин кандай сыйына татып, ушундай чоң-чоң ийгиликтерге жетип, мен кичинекей кезимде көп айтып калчу да, ушу биз балдарыбызды ушундай туура нукта, ушундай туура нерсеге тарбия берип атабыз. Кудай буйрса биздин балдардан бир мындай чоң эмеси бар дегендейчи. Келечеги бар дегендей. Ошол сөздөрдөн кийин кадимкидей жетиштүү болду да. Мисалы, мен мындан ары ошол атамдын айткан сөзүн акташым керек дегендей. Ошого чейин ушу жашап жүрөбүз жоопкерчиликтүү. Кыйшык басканга уруксат эмес. Өтө кыйын. Кээде мисалы маргандай жашоодо ар кандай нерселер боло берет. Бирок ошончо дагы ичиңен абдан кейип ошону жасаганың үчүн. Же болбосо туура эмес ойлогонуң үчүн деле керек болсочу. Жашоодо эми адам кыймыл аракетинен эмес, өзүнүн оюнан башташ керек да биринчи. Эгер адам туура ойлонсо, жашоосу да туура болот да негизи. Бул эми мындайча айтканда адамдын кичинекей болочогунан дегенде баягыда кичинекей адам төрөлгөндө эле дээринен болот деп бекер айтпайт го. Ошол дээрибизде бар экен да. Сиздин да кенедеги кезиңерде эле ушул музыкага ыктап, ошол чөйрөнү эңсеп, өзүңөр тандоо жасадыңарбы же ата-энеңерден улам эле тандоочу болуп калдыбы музыка чөйрөсүнө кошулуп? Эми биринчиден музыка чөйрөсүнөн биз чөйрөсүнүн ичинде гана мындайча айтканда да 72-жылы апамдын курсагында болуп, мен Францияда болгом да. Мисалы. Ал канча бир 3-4 ай болуп калган учур экен. 72-жылы апам Францияга барган экен. Ошондо да бир кыска мөөнөт эмес, 2 ай болгон экен. 2 айдын ичинде эмнегедир бир Эйфель башнянын жанындагы жанагы Елисейский поля. Ошол жерге көп чыгышчу экен да, гостиницасы жакын, жатакана, мейманканасы жакын. Ошол жерде жайгашкан экен. Россиянын жанагы чоң танцевальный Игорь Моисеев Россиянын бийчиси. Ошол эми баягы бул дүйнөлүк деңгээлдеги чоң танцорлор болгон да, эми ошол чоң институтта мындайча айтканда танцевальный бий коллектив менен ошолор менен барган экен 2 айга. Бир эле Олимп жана чоң театрында ошол программалар кайра-кайра көргөзүү ушундай контрактысы болгон экен 2 ай. Ошол жакта жашап жүрүшүптүр. Ошондо мен боюнда экенмин. Эшикке чыгып эле Елисейский поляга чыкканда эле жана апапак носкилери күйгөн фосфор деп кой, жалтыраган, кечкисин фосфордон жалтыраган ошондой носки кийген караларды көрүп алып эле сириялыктарбы же бир кандайдыр Африкадан келген мындай шляпа кийген, апапак жанагы көйнөктөрдү тиги бабочкасын кийип, капкара костюмчун. Эми ал учурларда башка бир өзлөрүнүн ошо заманга жарашыктуу кийим модасы болсо керек. Ошолорду көрүп алып абдан таң кала беришкен. Ушундай шумдук кийишет депчи. Анан ошону айтып берсе мен деле тамашалап айтып калам, ошо негрлерди карап атып мен да окшоп калсам керек депчи. Силер ошо Парижден негрлерди карап атып мен дагы ошол негрлерге окшоп калсам керек дей берем. Анан чынын айтканда, биз деле Кыргызстанда эле эме эмеспи? Шолковый путь деп коет го, жана жибек жолу. Бул жерден канчадаган кандай гана өлкөнүн жанагы сатык эмелер менен өткөн да, мисалы. Кербендер канча өткөн. Кербендер өтүп, мисалы арабтар да өткөн, каралар деле болсо керек Африкадан жанагындай эмелердичи. Байтик атаны айтып калат го, тетиги тоонун үстүнө отуруп алып эле. Могу чүйөрөнүн бакчы депчи. Өтүп бараткан кербенде салыктарды коюп. Анан апабыз болсо биздин таятабыз ошол кербенге ылайыктуу жерде жашачу да токмоктун өйдө жагы дегендечи. Ошо кербен өткөн жер. Анан
мен де тамашалап қалам, бізде бір арабтардың же бір қаралардың қаны бар оқшайды депші, аралашып кетсе керек депші. Қонақтан қалған өкшеді. Тай тараптарданшы. Себеп дегенде мен тайкелерімдағы чаштары тармал, чаштарын қой беріп қойса, тімілі қап-қату жаңағы кімдігі Али демші, боксерлерға оқшып қалады да. Негрлердің боксерлердің абдан оқшаш тайкелерім. Біз дараптарлы байқап көрсек, бізде де бар оқшайды деп қойымды, қанда бар. Білмеймін, айтор бал тарихтаран кейін сыр бойынша қала берсе керек. Бір үйде ата-эне музыкант болғандықтан Самара эжемен апамдағы Москваға барып, чоң қомыз ойнап қалғандары бар да, анан айтып қалады да, чалағыз Аванын Самара эжеге болған мамилеси, үстүндө титрегени, колуна минтип көтөрүп, мындай ысык сууга тийгизбей, аябай ушу өнөрүн баптестеп өстүргөнүн айтып калат да. Ооба. Эсиңизде барбы? Мамиле кылганда? Албетте, эми биз эки эркек бала болуп өстүк да. Аслан, бир тууган агам Аслан, анан мен экөөбүз Аслан эми улуу болгондон кийин баягы өзүнүн бир мындай бир жайгашкан турмуштагы бир болгон бөлүштүрүлгөн нерселер Асланда болчу. Анан үй окат менде болчу да, мен кичүү болчумун да. Анан ошол үй окат боюнча мен атамдан тамак жасаганды көп үйрөндүм да. Себеп дегенде, ал тамакты укмуш жасачы, камыр менен да жакшы болчу, лагманды да сонун чөйчү, пловторду сонун кылчу, европейский жанагы кухняларды дагы үйрөнүп келчи. Германияга барганда, ар кайсы чет өлкөдөн баш кандай батыш өлкөлөрүнө барганда жакшы нерселерди үйрөнүп келчи. Келип алган жерден ошондой продуктларды таба албай кыйналчу да. Бизде ал учурларда андай немелер жок да. Ошол эле чөп сактар дегендей. Андай чөптөр азыр пайда болбоду, мисалы, ар кайсы өлкөлөрдөн алып келип атышат. Бизде деле ошол маданият пайда болду, азыр ошондой жашыл-пашылдарды өстүрө баштады Кыргызстанда. Ал учурда жок болчу да. Анан кийин айла жок жанагы эмелерди алып келчи, кургатылгандарды, ошолорду кошуп жасап анан сонун даам чыгарчы да. Европа эмес, грузиялык тамактарды жакшы жасачы, грузин тамактарын. Чахак бейли, анан жанагындай бир ар кандай эмелер бар эле го, азыр аттарын эстей элбей атам. Көп тамактарды жасачы. Индиянын да тамактарын жасап алып келип үйрөнүп, жанагындай ар кандай өзлөрүнүн ачууларын кошуп, ошолорду ошоктон бери приправаларды чейин алып келишип. Жакшы кыйын киши болчу, баягы даамын оститтирүү, тамактын даамын эмне кошулган үчүн ошону билип койчу да. Бул поварлык тамакка жөндөмдүүлүгү өтө күчтүү киши болчу. Мен оюмча ошол адам эгер ресторан ачса да, ошол ресторан абдан укмуш ресторан болмок. Себеп дегенде өзүнүн шыгы ошого жакын болчу да. Анан мен ал кишиден торт жасаганды да үйрөндүм да. Торттун кекстерин өзүнчө бышырып алып, анан кийин жанагы эмелерди, кремдерин өзүнчө чалып жасап, анан үстүнө шуап, мынтип көргөзчүдөн бул мынча кабат жасалат, бура эки эле кабат жасалат мындай торт депчи. Үстүнөн анан жанагы баягы заводдукундай кыла албайбыз, эми бирок кичине окшоштуруп бир нерсе сүрөт тартып эле. Ушинтип, бул өзүнчө жыргал да, тамактын мындайча айтканда үйрөнүп аракет кылган. Анан кийин плов жасаганды үйрөттү мага. Канча убактысы кандай эмне кылат, даам эмне себептен чыгат, канча убактысын кармаш керек башында. Эмне себептен күрүч карараак жарылат, анан күрүчтүн өңүн апапак кылып калтырса да болот, кичине сарыраак кылып жасаса болот, ар кандай. Эмедечи, сырлары көп да. Ал сабизден болот экен да, ал канчалык баягы суусун канчалык көбүрөөк бышырсаң ошончолук. Түрлөрү ар кандай да. Ошол тамак жасап, ал ошол апабыз үчүн эле бүт мына апаң кол тийгизбейбиз. Ал деген ошо жалаң чыгармачылыктын үстүндө жүргөн адам. Чет өлкөгө көп чыгып атат, контракттары көп. Ал деген үйдү сен жыйнайсың, тамакты сен жасайсың, мындан ары мен колум бошобойт. Мен дагы кээде жардамдашып турам деп. Ал киши ошентип жайгаштырган баарыбызды. Сен убакыт саатыңды момчага буяктан бөл, анан мынча деп бүт баарын бөлүштүрүп койчу.
Ошон үчүн биз деген тартип жагынан жакшы өскөнбүз да. Сааты менен жасапчы. Тайм менеджментти жакшы иштейсиз. Убакыттын баарын туура бөлүштүрүүчүбүз. Себеп дегенде музыкалык орто мектеп, Абдыраев мектеби бул профессионалдардын мектеби да. 1-класстан баштап 11-класска чейин убактың деле жок. Эшикке чыгып футбол ойногонго убактың жок. 3-4 саатта башка класстарда эми 2 сааттан 3 сааттан отурчубуз. Анан 5-6 класска келгенде фортепианоға өзүңдүн кесибиңе 6 сааттан кем бөлө албайсың. Көбүрөөк машыгасың да, чалгасың дегендей ошол. Андан тышкары жанагы жалпы сабактар убакыт деле болчу эмес, такыр эшикке чыгып, сейилдеп келгенгечи. Балдардын баары эле эшикте күтүп кейде сен качан чыгасың эшикке деп эле ушинтип эле кээ бирлер шынындачы ар кандай болгон да. Бул ата эненин үлгүлүү бири-бирине болгон мамилеси, сүйүүсү, мындай балдарына дагы тиет бекен ошол нерсе? Албетте. Эми апабыздын, биздин эң негизги ошол ушунчалык атамдын мындайча айтканда жакшы, мээримдүү кучагында жашаган үчүн биздин апабыз дагы абдан жүрөгү да ушунчалык бизге да болгон мамилеси ушундай энелик, жумшак, жакшы өстүргөн да. Мен үйдүн эркеси болгом негизи. Бирок үйдү оокаттарды жакшы жасаган менен үйдүн эркеси болчумун. Баары болбой эле мага көп учурларда эрке баладай мамиле кылышчу. Эне бактылуу болсо, бала да бактылуу болот деп айтылат го. Бул эң туура нерсе. Бул биринчи ушу эркектерден болот. Эгер эркек аялды эркелетип, туура мамиле кылып, өзүн тарбиялап жашаса, анда аял дагы ошондой жашоону сүрөт да. Балдарына да ошондой сүйүү берет. Ошондой сүйүү берет. Албетте ошончолук ушундай достор менен да катыштары ушундай болот. Негизи балдарды эртеден кечке чейин эле тарбиялап деле кереги жок. Бул адамдын өзүнүн жүрүш турушунан болот. Сүйлөгөн сөзүнөн, кылган аракеттеринен. Себеп дегендечи, биз мисалы биздин үйгө көп конок келчү да. Ошол эле Болот Миңжилкыев, чоң залкар адамдар келчи, министр, маданият министрлиги канча алмашса да ошол министрлер менен баары тең жакшы. Даниал Мукашевич, директор, филармониянын директору, ага чейинки ошо Амангелди Исаевич, мен ушулардын отчествосуна чейин билем да. Ата тектеринин атына чейин билем да. Кичинекей кезинен беричи. Эми булардын бири-бирине кылган мамилесин карап алып эле өзүң тарбияланасың да. Ушунчалык маданияттуу, бири-бирин жанагынтип корс, кырс сүйлөп, жаман орчундуу нерселерди көргөзбөйт. Баары ушундай жакшы мамиле болгон үчүн. Биз дагы ошолордон үйрөндүк. Себеп дегенде маданияттын чөйрөсүндөгү адамдар, алар Советтер Союзунун учурунда жашаган адамдар. Көп нерсени баягы оюнда болсо дагы тилине чыгарбай маданияттуу жашаганга аракет кылган адамдар эле да. Ушундай мамиле болгон. Үйдө эсимде да Чала кыз Исабаевдин мындай Күбөлөр деген жашыл китеби. Дайыма ата энем ошондон ачып алып комуз чиртет эле. Силерде мындай ошо комуз өнөрүн өөрчүтүп кеткен, улантып кеткен бирөө жарым болдубу? Ооба, азыр менин улуу кызым. Азыркы улуу кызым абдан салмактуу, ошо чоң энесиндей ойнойт да. Абдан жакшы ойнойт, таза ойнойт. Ойногону дагы абдан окшош. Колу дагы, кол ойнотмосу дагы абдан окшош чоң энесине. Ушунчалык техникаларын баары. Анан мындай чоң энеси баягы комузду алганда комуздун умайы деп бекер айтпайт го. Баягы комузчулар кээде ойногондо баягы комузду карап, же болбосо бир кандайдыр бир эмелерден каталып кеткен жактары, же болбосо бир бар бир мындай кичинекей оордук бар да, комузду ойнош оңой эмес да негизичи. Комузду мындай жеңил желпи, ошончолук мындай оор кандай басырым, оор басырыктуу, ошонун бир мааниси менен аны ар бир эле адам ойной албайт. Азыр таланттуу балдар көп, Кудайга шүгүр. Бирок күбөнүн маанисин түшүнүп ойнош башка да. Бул башка. Анан чанчыратып эле, мындай майдалап эле ойноп эле бат-баттан техникасын көргөзүп коюп эле тиги батыраак эле ошо отурган жеринен туруп кеткендей мындай сезилет да, шашып эле.
андай болбош керек да, коомузга бир өзүнчө мамиле керек. Бул деген буда бир табигаттын жараткан бийиктиги. Жөнөкөй аспап эмес булчу. Жөнөкөй аспап эмес. Бул нерсеге чоң көңүл буруш керек. Дүйнөлүк элдер ушунчалык баягы суктанып канча жылдан бери канча министрлер барып көрүп келди, канча адамдар менен чогуу саясаттын адамдары да жүрдү да. Чет өлкөдө Америкага чейин барып, Францияга чейин барып, угуп ошолор менен чогуу биздин апабыздын ойногондорун көрүп алып, калгандарын элдин канчалык мамиле кылганын көрүп алып таң калышып, биздин коомуз ушунчалык эле деп таң калышканда, бизде эмнегедир Кыргызстанда мындай кабыл албайт коомузду депчи. Башка чет өлкөдөгүлөр ушунчалык камшанып, жактырып, артынан канча белектерин сунуштап, чуркашып, кол алышып, кол жазмасын сурап, эмне бар, кандай белектериңиз бар, коомузду сатпайсызбы дегенге чейин. Анан эми бул айтып атпайм, муну баягы нет пророков в своем отечестве деп орустар айтат го мисалы. Эмнегедир бир башка өлкөлөр ошону бир башкача баамдап, башкача бир эме кылат да. Чет өлкөдө бул таланттуулар көрөк, мындай барып калгандай сезилет да. Биз өзүбүз баркыбызды билбейбизби, же маани бербейбизби? Эми мындайча айтканда, биз руханий жашоодон, кыргыздар жалпы эле мисалы руханий жашоодон келип эле жалган жашоого алып келип туруп бизди мындайча айтканда ошол даяр эмес жашоого келип калдык да. Батыш өлкөлөрү биз мисалы жашоодо алар даяр. Эзелтен 100 жылдан бери, 100 жылдап өзлөрүнүн жана маданияты менен чоң жана байлыктар менен аралаш жашап келген адамдар, аларга бул азыркы байлык эме эмес да, жаңылык эмес. А биз үчүн бул өтө жаңы нерсе да, кыргыз үчүн мисалы. Биз руханий эл болгонбуз. Биз ооз-эки жашап келип чыгармачылык менен, же болбосо ушунчалык китеп окубасак да ушунчалык күчтүү акынчылык жактан дагы, философиялык жактан дагы терең эл болчубуз да. Анан келип эле бизди бузуп койгондой болуп калды да азыр жашоодочу. Бизде эч кандай күнөө жок ага, элдин күнөөсү жок. Бирок ошонун башында туруп, ошо эзелтен келген элибиздин бүгүнкү заманбап жашоо менен айкалыштырып жашата турган биздин башчылар болуш керек. Биздин башчыларыбызда азыр башчы деп эмне үчүн айтат? Бул башында турганда, элдин башында турган дегенде. Эми ошол башта мээ болуш керек да. Ошончолук бизде элибизди чыныгы күйүп, чыныгы мындай эме кылып турганчы, эл үчүн жашап, ошого курмандык чала турганга чейин бара турган башчылар болуш керек да. Курмандык чала тургандар болбой атпайбы? Курмандык чалбай эле биздикилер эле сатып бардыгын эле чыккынчылык кылып атышпайбы? Сөздүн ачыгын айткандачы. Бул эми асмандан түшкөн адам эмес, элдин арасынан эле чыккан эле кыргыздар. Эмнегедир мен ошо түшүнүксүз ойдомун да ошол нерсе боюнча. Бизде башка өлкөлөрдүн баарын кыдырып жүрөсүңөр, шоу бизнес десе күлүшөт да, шоу бизнес Кыргызда ал нерсе жок да депчи. Маданияттын абалы негизи эле сизди канчалык деңгээлде канааттандырып атат? Эмне кылышыбыз керек бул жакта? Маданият деген эмне кандай? Бул маданиятка биринчи стратегиялык чоң уюм керек. Кыргызстанда бул стратегиялык институт болуш керек. Стратегиялык институт бар дейт, бирок эмнегедир ал жөн эле бир гана бир саясат жана экономикалык жактардан карашып иштешет да. А бизден идеологиялык жактан эч ким иштеген жок. Бул идеологиялык жакка ошол биринчиден ошо маданият министрлиги кирет. Ошол маданият министрлигинин үстүндө жазылган чоң долбоорлор болуш керек. Эл үчүн, кыргыз үчүн, оюбуз үчүн, көз караш үчүн ошонун бир талдап, ошончолук баягы элге, элибизге эмне тагандык болсо ошонун баарын жасап, ракет кылып кагазга көчүрүш керек да, ошонун баары анан иштейт. Эгер анын баары кагазга көчпөсө иштебейт. Бүгүнкү учурда Наполеон айткандагыдачы, планың барбы дейт.
планың болса қағазға жаз дейді, қағазда болмаса планың жоқ дейді. Ошондой эле нерсе да. Ол эми баягы стратегиялык жактан залкар адамдар да алар, дүйнөлүк. Мындайча айтканда Наполеонду ким билбейт, Кагазга түшпөсө идея ойдон калып учуп кете берет. Ошо ойдон. Азыр бизде ошо баягы илгерки эле ойдон айтышат, ооз эки ойдон калып калат, эске келбей калат, ошо ойдон унутулат да. Мен ойлойм, ошо стратегияны биринчи ирет ошо элибиздин эмеси жолу оюнан, анан руханий байлыгынан болбосо жол ачылбайт Кыргызда. Жол жабык бойдон турат да. Башкалар тытып чайнап эле жеп кете берет, Кыргызстанда акырындап желип, жешилип дегендей. Ошон үчүн. Бул маданият жаатында мисалы көп эле акча табыш кыйын, биякта жашап кетиш кыйын дейт. Анан театрларга барсаң бир ашып кетсе 4-5 миң тегерегиндеги айлык алышат. Анан ар кими өз алдынча тияктан бияктан шабашка жасайт, бизнес жасайт. А сиздин учуруңузда кандай болду мындай бизнеске, ишкерликке аралаштыңызбы? Түптөдүңүзбү? Мен башка өлкөлөрдөн барып тажрыйба алып келдим. Турцияда дагы жашадык, кичине көрдүк, алардын продюсерлик долбоор эмелери менен, борборлор менен иштедик, көрдүк. Эми алардыкы дагы башка өлкөлөрдүкүндөй эле абдан окшош. Бул жанагы азыр аутсорсинг деп коет, бизде система аутсорсинг. Эми ал бизде иштебейт, себеп дегенде бизде баалуулуктар ошол эле, мисалы жумушту иштете турган баа, стратегиялык баалар жок да. Мисалы аутсорсингде эмне дейт? Башка адамдар келип ошону профессионалдуу аткарып берет. Театр, мисалы, театр бул өкмөттүн мекемеси, туурабы? Ошонун ичинде өзүнүн директору бар, бирок ошолордун күчү жетпейт, ресурстары жок, акчасы аз. Жерден аутсорсинг системаны эмне үчүн башка өлкөлөрдө колдонот? Башкалар келип, ал жардам берет, бирок театрга түшкөн акчасын бир кандайдыр бир кыйла кымбатыраак коммерциялык баа менен эме акча табат да аларчы. Бирок ошончолук налог жагынан болобу, бир иши кылса өкмөт жардам бериш керек. Ошондой нерсегечи, ошондо театрлар өнүгөт. Же болбосо анда театрды частный мекеме кылып өткөрүш керек андачы. Частный кылып, же болбосо антпесе өнүкпөйт. А частныйлар ал мисалы канча жылдык частный бир гана театрга гана ошол эле нук менен иштей турган закон чыгарып коюш керек. Аны алып туруп ресторан кылып сатып ийбеш керек. Туура. Аны ресторан кылбаш керек, аны кинотеатр кылбаш керек, акысы жок. Бир гана театрдын гана нугунда болот, бирок аны эме кылып берет. Жеке менчикке жарымысын берет, жарымысын өкмөт кылат. Ошо менен өстүрсө болот. Билесизби, мода болбоду эле опера балет театрында чоңдор үчүн тамактануу сахнасында. Эми ал сахнаны сыйлабастык болуп калаганбы? Албетте, эми баягы эми мындай да, аны билгизбей деле түнкүсүн жасап туруп эле кайра жинап эле алып кетсе болмок да, негизичи. Бирок эмнегедир ортосунда да бир чыйкандар бар экен да анда. Аны ошол баланын жасап аткан ишин жактырбайт, же болбосо бир кандайдыр бир четтен бирөө камерага тартып алып, аны ошол жана YouTube'га чыгарып ийген да. Эми бул мындайча айтканда жаман деле көрүнүш эмес, муну билгизбей деле жасап койсо болмок. Ошо эл билбегендей кылып делечи, мындайча. Түнчүндө эмне баягы албетте, бирок эми ал болбой эле ыйык сахна кандай жасап эле койсо болмок негизи. Биз экөөбүз Актанбайке бул азыркы учурда маданиятка кандай салым кошо алабыз? Эмне кылсак ушул маданияттын арабасын сүйрөй алабыз? Биз маданияттын арабасын эми баягы көбүнчөсү өзүбүздүн ойду талкуулап, өзүбүздүн оюбуз менен бир мындай чоң сунуштарды жасабасак, башка кандайча көтөрүлмөк элек. Биринчиден идея болуш керек да. Идеялар бар. Мисалы башка өлкөлөрдөн гранттарды алып келгенге мүмкүнчүлүктөр да бар. Идея гана эмес.
мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок эмнегедир азыркы кандай ал дайым ошондой болуп келген. Мисалы ошол гранттарды алып келиш үчүн бизге жерден өкмөт тараптан тышкы иштер министрлигине камтып койгон ишти. Тышкы иштер министрлиги эгер ошол протоколдорго таандык болсо, ошого макул болсо, эгер ал өзүнүн чөнтөгүнө сурабаса ал акчаны, анда ишке ашырса болот. Бирок эмнегедир азыркы учурда тышкы иштер министрлигине президентке караганда тышкы иштер министрлигине кириш дагы оңой эмес болуп калды. Бул ушундай экен да. Акча тарап кимде болсо, ошо тарапка оңой менен кире албайт экенсиң да. Ошо менен оңой чечише албайт экенсиң. Ошол нерселерди оңойлотуш керек. Өкмөт ушундай жеке менчик чоң иштерди алып жасайм деген адамдарга жеңилдик караштырыш керек. Ошол шарттарды түзүп бериш керек. Ошондо акырындап иштер баштала баштайт. Албетте аны стратегиялык жактан тышкы иштер министрлиги карабайт, аны биздики ички иштер министрлиги карайт. Ошол акчалардын келген жолун, же болбосо туура террористтердин акчасы эмеспи, же болбосо кандайдыр башка бир кызыкчылык менен келген акча эмеспи, аны биздин спецотделдер карайт да, мындайча айтканда. Ошол эле эми баягы өтө эле орчундуу же болбосо кыйын маселе деп айта албайм. Баарын чечсе болот, инвесторлорду көп алып келгем. Бирок эгер азыр ошол инвесторлордун артынан кандай адамдар кандай мамиле кылып эмне сураганын айтсам, анда чоң чатак чыгат. Мен ал кишилердин баарын билем. Ал адамдарды көп адамдар билет. Бирок бизде мындайча айтканда ички маданиятыбыз күчтүү болгондугубуз үчүн аны айтып кереги жок. Ар бир адам өзүнүн жолун Кудайдан көрөт дегендей, элибизге каршы чыкса, эми туура эмес да, туура. Элибизге бир нерсе кылалы. Мындан ары чоң үмүттөр бар, шарттарыбыз дагы бар. Ошолорду жасаганга кирип иш кылсак болот, эл үчүн, өлкө үчүн. Ар бирөөбүз жок дегенде бир мындай аракет кыла берсек, кийинки муундарыбызга жакшы болот. Саясий абал мындай турукталса эле, көп карым-катныш, эл аралык деңгээлге чыгуу мүмкүнчүлүгү болот беле деп атабыз да. Кечинде мисалы үчүн маселен ошо Голливудда ойноп жүргөн каскадер досум менен сүйлөшүп отуруп айтат. Ушул Голливуд деле Кыргызстанга филиал ачкысы келип атат, бирок биздин саясий туруксуздугубуз аларды коркутуп, кооптондуруп атат дейт. Өткөндө Өзбекстанга барып келдик, алардын актерлору Голливудда ойноп атышыптыр, эл аралык бир кандайдыр карым-катнаш түзүлүп атыптыр. Ошондой учурда аятаң көрү деп каласың да, бармак тиштепчи. Мына казактар биздин эле жаныбызда турат, жапжакын. Астана деп эле коеюн, мына Алмата 250 километр. Алматанын ичинде эле канча долбоорлор бар, кол коюлган. Эмнеге ушул тарапта бизге караганда ошолор көбүрөөк долбоорлорду өзүнө баш ийдирип алды мисалы. Алар кичине саясаттан кыйынчылык бар аякта деле. Бирок биздикиндей эмес да. Биздики чаржайыт болуп атканы, бизде кландар көп. Бизде урушуп талашкандар көп. Бирөө башына туруп алып, 5-6 четке туруп алып, чаң тополоң кылып аткандар көп биздечи. Бир башчы жок да. Бир катуу кармап, катуу өзүнүн сөзүн айта турган башчы жок. До конца туруп бере турганчы. Башка эч кимди укпай туруп, мына эл айткан сөз айткандай, ошондой кыла турган эч ким жок да. Ошон үчүн чаржайыт болуп атабыз. Ошон үчүн баш аламан, чаңдап атат баары. Айттык го, элдин деңгээлинен көз каранды депчи. Сүт кандай болсо, каймагы да ошондой чыгат дегендей сөз болуп атат. Элдин деңгээлин көтөрүүндө кандай иш-аракеттерди жасоо мүмкүн деп ойлойсуз? Эл агартуу жолу. Бир гана эл агартуу жолу. Эл агартуу деп бекер айтылган эмес да. Элди бир мындай кандайдыр бир жакшы бир окуу сабак түрүндөгү болгон бир мындай билим берүү жагынан ар кайсы тараптардан, ар кайсы тармактардан ошондой бир
кандай бир кызыгуусу болсо ошол кызыгуусу менен окуган же болбосо ошол бир жолдо окутуш керек да, мындайча айтканда. Мисалы, IT менен окугусу келе тургандар бар. Компьютерге жакын шыктуу шыгы бар. Шыгына, талантына жараша. Талантына бар. Ошолордун баарын тең анализ кылып чыгарса болот да, мисалы. Тетиги Токтогулда канча киши, Таласта, могу шаарларда, айылдарында канча балдар бар. Кимдер эмне менен кызыгат. Ош, Жалал Абад, аркы тетиги Алайкуу, Алайга чейин, Көл, Нарын, Ат башы, туурабы? Чүй өрөнү. Баарын эме кылып чыгарса болот. Бул математика, кишинин башын койдой кылып эле санап атышат. Анын жөндөмдүүлүгүн санаш кыйын бекен. Ошол эле эмеге киргизип кой эмнеге анкета аркылы. Туурабы? Момча балалуу болдум, ушунча эмелерим бар, могу жөндөмдүүлүгү ушул деп жазып кой, заодно бүт анализ болот. Ошол өлкөдөгү момча балдардын ушунча шыгы бар экен, ушундай шыктуулар экен депчи. Музыка бул жанагы аккан суудай элечи. Каяка буруп койсоң кете берет. Андай ырдап, жыргап, бийлеп чыгып кете турган чыгармачылык жол дайыма ачык. Чынын айткандачы, башка эмелерге караганда, башка тармактарга караганда музыка жааты оңойраак да, мисалы. Азыр мисалы конкурс кылса, мисалы Асман азыр болуп атпайбы, же болбосо тиги ырдайлы кыргыз ырларын деп тиги Бабков байкебиз чыгып атат. Ар кайсы ушундай программалар жасалып атат. Ырчыларга жол ачык эле атпайбы? Башка тармактагыларга эмне мындай конкурстар жасалбайт мисалы. Туурабы? Туура. Демек, чыгармачылык чөйрөсү жеңилирээк болот атпайбы? Ошон үчүн эстрада батыраак өстү да. Былтыр жалаң комузчуларды карап атып эле, карасаң азыр комузчулар жалаң эстрада менен ар кандай нерселерди ойноп калды. Жеңил дуэттер дагы пайда болду. Ошол заманбапташтыр. Азыр классика жагынан мисалы Рахат Осмоналиев менин классташым ошол кайгырып атат да. Эмигер мектептен баштап училищега чейин барсам дейт, комиссияда отурам дейт. Комиссиядан отуруп музыканттарды уксам бир да скрипач жок дейт. Бир башка көп мага оркестриме керектүү дейт. Аспапта ойной турган балдар жок. Жалаң комузчулар дейт. Ырчылар, комузчулар кадимкидей иринжийсиң дейт. Көрүп алчу. Айгерт могу ошол ректорду эле карабайбы? Ушул тең салмактуу. Баарын бир мындай баланс кылып кармаш керек да ректор дагы. Биз жалаң комузчуларды окутуп атасың, арага скрипачтар эмне үчүн жок? Эмне үчүн пианисттер жок? Же болбосо арфисттер эмнеге жок? Мисалы, эми арфа ладно, бул оркестрде бир гана жалгыз эле, и то азыр арфисттер жок да бизде, бир да арфист жок. Фаготто ойной турган үйлөмө аспаптарда көп да бизде, кризис чоң да. Абдраев мектебин эми бир киши басып отуруп алды деп атат. Андай болбош керек да. Бул азыр даже үйүлүп чоого бир уюм ачкан адамдар деле жылына бир жолу председательди жыл сайын алмаштырып атат. Мисалы, бир председатель 5 жыл отурса эле болду, коррупция болуп кетет уже. Негизи эле ушул карап турсаң, саясий жакта, маданият жакпы, каяк болобу чыгып, өлкөнүн бир бурчун карасаң эле баарында эле арман көп толтура. Айтып бүткүс арманыбыз аттын башындай да. Анан негизи жан дүйнөңүз азыр кантип атат? Жаңы ачылыш жасаганга даяр болуп атабы? Жан дүйнөңүздүн тынчтыгы кандай болуп атат? Бактылуулугу кандай болуп атат? Мындайча айткандачы, тынчыраакта отуруп көрдүк. Элдин арасында мындайча бир баш болуп, бир эле бир мындайча айтканда эме болуп көрдүк да. Мага ошол керек болчу да. Себеп дегендечи, баягы 2000-жылдары эстрада эме тармагынан баягы Ысыкөл 99-дан утуп алып, андан кийин ар кайсы Казакстан, Москванан тиги бу ар кайсы өлкөлөргө чыгып, жерде бүт ырчылар менен аралашып, анан кийин ошол жерден эме аброй көтөрүлүп кетти да элдин арасында. Мындай мен деле өзүм каалаган деле эмесмин, ал ушунчалык баягы көтөрүлөм деп. Эл көтөрүп койду да өзү элечи. Элге ыраазымын. Эл өзү эле жакшы көрүп эле, эл өзү эле мынтип колуна көтөрүп кетип калды дегендей. Бирок ошол деле тажатат экен кишини, чынын айтканда. Жалаң сыйдын үстүндө жүргөн эле кыйын экен да. Анан 2-3 жылдын ичинде тажадым, шинесиң. 2-3 жылдын ичинде эле тажап кеттим.
Эми ага чейин деле баягы ресторандарда иштеп жүрдүк. 95-жылдан бери элес менен чогуу ар кайсы тиги башка өлкөлөргө деле барып ойноп жүрбөдүкпү. Клиптерди деле тартып жүрдүк. Мен үчүн ал оюнчук эле болчу да, мындайча айтканда. Жөн эле жыргал заман, баягы жеңил, эч көйгөй деле жок. Андан кийин өзүм жалгыз чыккандан бери ошол кыйын болду да мен үчүн. Мисалы, баягы уламга ар кандай программа передачаларга чакырат. Анан эшикте жүргөндө түптүс жүрүшүң керек. Тияң карайсың, бияң карайсың, бул көйнөгүнүн эмеси кандай, бул тигиге бетем кандай деп бүт эле ошону ойлоп калат экенсиң. Анан ушактар да болот ар кандай. Тигинтип койду, анан бу жерден тиги мурду кыйшык турбай, анан көзүм бүтүп калат экен депчи. Ошондон тажадым да. Анан кийин 2-3 жылдан кийин такыр эле ончукпай койдум, кетип калдым. Эчтеке деп деле айткан жокмун. Эстрададан кеттим деп делечи. Студиядан жанагы балдарды ырдатып, алаксып, музыка жазып жүрдүк. Музыкаларды жазып, көп эле жазып турбуз, билинбей эле. Эми ошол анан тынчтык деле кыйын экен, деле кыйын экен. Биз негизи адамзатка эчтеке эле жакпайт экен деп ой мененчи. Мен ойлойм, жана религияда жүргөндөр же болсо бир мындай баардык нерседен баш тарткан адамдар деле кыйналса керек, бирок алар айтпайт да. Тиги болбойт, бу болбойт, Кудайга жакпайт, анан тиги деп элечи. Деле оңой эмес да. Деле адамда, мисалы адамда ошол канчалык чыдап жүргөн ушул алар эмеге чоң деңгээлге чыгат болсо керек да, эгер чыдасачы. Азыр кайра кайнаган жашоого кайра кайтып атасыз да ушунда? Бирок уже мындайча айтканда жөндөмдүүлүгүм башка, көз карашым башка, салмактуу келе атасызбы? Башка, ал өзгөрүлдүк да болбой элечи. Андай стилде, ырдоо стилинде өзгөрүүлөр, эмне өзгөрүүлөр болот? Мен баягы тарака турака эмес, илгеркидей. Баягы кичине салмактуураак ырлар. Анан кийин аткаруучулук жактан дагы мурункудай эмес. Башкачараак болот. Мындайча айтканда, көбүнчөсү сөздөргө маани болот, маани беребиз. Анан жүрүш-турушубузга баягыда мен чыгып алып эле анан кийин сахнадан ары бери жылып Джексон, Майкл Джексон боло албайм болду уже. Андай болгум деле келбейт ушечи. Уяласың. Кимчи мындай тегеректеги балдарыңызчы, ал баягы эле состав курам болуп атабы же жаңы курам топтодуңузбу? Мен оюмча ушу азыркы балдардан мен жардам эле сурап ырдаттым да, балдар эми биякты карашып бергиле. Силердин эми алардын деле аты баштап уже аты чыгып калган балдар. Мирбек Атабеков, ошол эле тиги Нурсултан Азыкбаев, Бек Исраилов, анан тиги Арсен дагы жетишпей калды мен ырларымды алганга. Бирок Арсен келип мындай ырдап берди, колдоп. Ошол эми жалаң мужской состав болду да биздики эркектердин. Анан ойлоп атам эми азыр ошолордон бир караштырып, ойлоштуруп көрсөм, бир жаңы конкурс ачат окшойм. Ырчылардын арасында бир эркектерден издеп конкурс ачып, ошолорду ырдатып өзүмдүн ырларымды, дагы башкалар менен сүйлөшүп, ошол ырларды ырдатып, жандуу программаларды жасап. Оркестр менен болобу, же болбосо жандайгы кичинекей чакан топ болобу, ошондой ар кандай долбоорлорду жасайбыз да азырчы. Бирок мындан ары ушу токтотпогонго аракет кылабыз. Кызыңыз дагы ырдап чыгыптыр, Кызым ырдап жүрөт. Кичинекей кезинен бери эле ошого кызыгат. Анан ал комузчу кызыңызбы же башка кызыңызбы? Жок, кичүүсү. Ал өзү. Улусу комузчу болот атат, кичүүсү ырчы. Бул жерде эмеде Бишкек парктын маңдайында мектеп бар го, 4-бет, 9-чу мектеп, музыкалык, ошол музыкалык мектепке барат, ал жерден фортепианода ойнойт. Анан дополнительно ошол эмеге барып жүрөт, вокалга барып жүрөт. Анда ошол ыр чөйрөсүнө кошкон атасызбы? Өзү каалап атат. Мен оюмча бул чыгармачылык менен чыга турган адамдын эч качан аны токтото албайсың. Башынан кеткенден кийин бул өз жолу бар да, ошондой болот. Жеңим эмне кылып атат? Ал үйдө эле отурат, бирок онлайн окуйт сабактарды. Өзү ар кандай маркетинг жактан, анан жанагы реклама жактардан кызыгып жүрөт, ошону окуп атат азыр. Ошол жактан. Канча жыл болду чогуу түтүн болуп турганыңыздар? 2005-жылдан бери.
2005 жылдан бери 15-16 жыл болуп калыптыр э. 16 жылдык үй бүлөлүк жашоо кандай болот экен? Өйдө ылдый, таттуу, суу ачуусу. Албетте болот. Ал деле башка үй бүлөдөн тарбия көргөн кыз, мен башка үй бүлөдөн тарбия көргөн кызмын. Анын баары тең айкалыш үчүн убакыт керек да. Анын баары тең келип тапталып, анын баары тең келип бири-бириге бири-бириңерге бөлүшүп. Убакыт керек экен, ага да убакыт керек. Анан эми болбой элем, ал менден 8 жаш кичүү. Мен канча да болсо да ушу бир 8 жаш эртерээк көйнөк чырттым дегендей. Жоопкерчилик башка. Алып туруп аны тиги таарынсак эле аны таштап болсо экөөбүз ажырашып кетебиз дегендей андайлар моменттер болгон эмес. Себептен анан мен карайм ал жагын. Жоопкерчилик менде, башчысымын да, үйдүн башчысыбыз да, болбой эле. Азыр эркектер жоопкерчиликти алгандан коркушат го. Үй бүлөдөгү биздин коомдо эң эле көп жоопкерчиликти эркек эмес аялга оодарат экен. Канчалыктан келет? Азыр ушу заман ушундай болуп калды. Негизи мен да байкап калдым көп үй бүлөлөрдөн. Эркек жасай турган, эркектин мойнунда боло турган иш аялдыкында болот. Мен да ошого анча эмете албай атам да, көп нерселерди түшүнө албай атам. Биздин азыркы учурда эркектер майдаланыптыр, бир топ эле майдаланыптыр. Мисалы, эми бирок кандай болбосо дагы бул балким бир мындайча бир нерсе болуп атат окшойт да. Бул бир толкунданып барып, бир чайпалып барып бир жерге келет. Биздин эркектер баары бир калыбына келет деп абдан ишенем. Бизде негизи эркек мындай кылганга болбойт деген нерсе бар, бирок эркек кандай болуш керек деген нерсе жок да. Мындай үлгү жок, прототип жок. Ал кандай болуш керек эркек? Эркек кандай болуш керек? Ал эркек болуш өтө эле кыйын деле эмес, бирок адам болуш деле кыйын. Мындайча бир четинен алып көрсөң, Чыңгыз Айтматов айткандай, бир күн эле адам болуш кандай кыйын. Эртеден кечке чейин жасап аткан иш аракеттериң, сүйлөгөн сөздөрүң, ойлогон ойлоруң, бир күн Кудайга жакын мындай тети жашадыңбы деп ойлонсо адам, ошондо баары ордуна турат да. Эгер ошонун баарын тең жыйынтыктай алса, жок дегенде бир күнгө аракет кылыш керек. Анан кийин акырында анан кийин жок кичине деп калыптана баштайт адам. Эми эркек менен аялды бөлүп кереги жок. Негизи адам эле деп эле айтса жакшы, туура болот деп ойлойм да. Себеп дегенде эркектин өзүнүн эле сапатын, өзүнүн көз карашын алар баягы төрөлгөндөн баштап эле билсе керек да. Билиш керек негизи. Ал баягы ата тектен бери келген, кичинекей кезинен бери төрөлгөндө ошол эле ошондой чөйрөдө өсөт. Туурабы? Эркектердин ишин кылат. Эркек же ар кайсында жанагындай таяк жеп, ар кандай жанагындай сөздөрдү угуп, казан четинде туруп дегендейчи оттун жарып, кой союп, анан ошентип бир бардык эмелердин баарын өтөт да адам белечи. Эгер ошончолук традицияда ошол сакталып калса. Бул жерде бир гана ошол адамдык гана бир касиеттерибизди сактап калганга аракет кылышыбыз керек да. Ошондон анан кийин баары калыптанат. Силерде деле үйдө мындай салттуу түрдө жеңе үйдө үй жыйнайт, тамак жасайт, эркек болсо акча таап келет деген нерсе менен жашайсыңарбы же? Кол алышыбыз керек, албетте. Эми баягы кээде ал деле чарчайт. Мисалы балдар менен болот, эртеден кечке чейин. Мисалы көп жылдан бери иштей элек ал. Улам бала төрөйт. Эми ал мен үчүн бакыт да, 4 балам бар. Бир эркек, 3 кыз. Биринчи келинчегимен улуу эркек балам бар. Ал Америкада жашайт. Ошондо азыр 5 балам да. Жалпысынан жакшы. Ал балам дагы балалуу болгон, кыздуу болгон, 2 неберем бар. Экини чоң аталып калган турасызбы? Чоң аталык сезимди айтыңыз эми. Чоң аталык сезимди мен бирде жолу көргөн жокмун, себеп дегенде балам Америкага кеткенден бери көрө элекмин. Балдарымды, неберелеримди көрө элекмин. Мынтип кармап көрө элекмин. Жанында кучактап, чыттап көрө элекмин. Сүрөттөн, видеолордон кайрылышабыз, сүйлөшөбүз, бирок көрө элекмин. Балдарымды чыттап көрө элекмин. Бирок бир башкача бир мында статусу болсо керек мен чоң атамын деген. Азырынча ошону сезип да көрө элекмин. Ушу жакында мен Америкага барганга аракет кылып атам. Эми
Могу пандемия бүтсө барабыз го, биз Америкага барып өзүм балдарымды бир сиребир карап, көрүп, ошолорду бир кучактап ойноп келбесем болбойт алар менен. А балдарга тарбия кандай жөндө жүрөт силердики? Заманбаппы? Ар кандай керектүү учурларда, көп учурларда аларды ошо баягы өтө ээнчилик кылбайбыз аларга дагы. Себеп дегендечи, ээнчилик деген эми кандай десем, да, бул өзүнүн бир жакшы жерлери да бар албетте. Жаман да жери бар. Тең салмакта кармаш үчүн орток аракет кылабыз да. Мисалы, кээде телефондо ойнотуп деле коебуз. Бирок анча мисалы көп үй бүлөлөрдөн байкап атам, балдарды эртеден кечке чейин ойнотуп койгон үй бүлөлөр көп экен. Андай кылбайбыз биз. Телефондор алардыкы чектелүү. Ойногондору чектелүү. Бирок өзлөрүнө дагы болгон башка шарттарды түзүп бергенбиз. Алар мисалы эшикке чыгып да ойношот. Ошондой ойной турган ар кандай жабдыктар да бар. Ошондой аракет кылып атабыз да. Эгер атаң келатат дегенде эле коркунучтуу эле го. Сизде кандай? Атаң келатат дегенде жыргашабы жок. Азыр кандай атаң келатат дегенде эле саат түнкү 1 болуп кетип кой. Анан ал сөз дил укпай калып чыталар делечи. Эми азыр ушундай заман болуп калды. Жанталашып эле, турмуш эле, чурукка эле жүрөбүз да. Мисалы, тигини кылыш керек, муну кылыш керек. Заманбап жашоо ушунчалык убакыт саатты ушунчалык да азайды биз үчүн, баарыбыз үчүн азайды убакыт. Эч жерге жетишпейбиз. Үйдө отурган гана адам билбесе саатты биз билбейбиз. Чуркап аракет кылгандарды билбейбиз. Убакыт эле азайып калгансы эле улам жетишпей баратат го. Жетишпейбиз да. Мына азыр экөөбүздүн отурганыбыз эле 1 эле саат болду. Бери жагы дегенде эле. Азыр бир жерден экинчи жакка барасың, 2-3 саат ошо менен кетет да. Туура. А жерден деле бир нерсе кыйратып жасайсың, жасабайсың белгисиз. Бирок ушинтип эле билгизбей эле карасаң эле саат 6 болуп кетет. Анан кечинде бир концерт бар. Же дагы бир корпоратив бар, ошо менен кетесиң. Сизди тойлордо көрөбүзбү же көрбөйбүзбү? Же чыкпайсыз окшойт да тойлорго? Мен абдан аз чыгам. Аз чыгам, себеп дегенде талабым бар да. Тойлордочу талаптар бар. Мен койгон талабым бар. Ошол талапка жооп берсе, ошол талап менен жабдыктар ошондой болсо, ошончолук баягы орундар мындайча айтканда. Ал жандуу ырдаганга жакшы. Жок, кээ бирлер мисалы өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн билбей эле биз менен базарга айланып жибет да. Мынчага чыгып бербейсиңер, анан бу жер кандай болот, тигиндей болот. Отургула. Андан тышкары эң биринчи биз чыга турган бизге өз талабыбыз бар. Ошого жооп бере алабыз силердин эмеңер депчи, техникаңар. Эгер ошондой техника болсо анан сүйлөшөлү. Андай техника болбосо кечиресиңер анда. Жана 20-30 долларлык кичинекей базарда сатылган микрофондорду карматкысы келет да алар, анан андай болбойт. Андай болду. Азыр жаштар жалаң тойлордо оокат кылып качты да, анан кээ бир айтат да, ушу тойлорго көп чыгып атып, баркы баасы кетти, ырчылардын доступный, кол жеткендей эле болуп калышты, бийикте болчу эле дейт да. Силерге эмне дейсиздер? Туп-туура. Туура сөз. Менде бир учурда көп чыга койдум окшойт. Кадимкидей барак түшүп калат экен. Ошондон кийин кичине азайттым азырчы. Көп учурларда рекламада кылбайм, көп эмелерге чыгып аракет деле кылбайм да. Мисалы рекламаны берсең эле заказ чыгат. Ал баягы турган иш да. Интернет айдыңында дагы пассивдүү экенсиз, азыркы учурда ооба. Бирок концертте биз бир жолу мындай эме кылып көрдүк, аракет кылып көрдүк. 10 күндүн ичинде билеттер сатылды. 10 күн эмес, 2-3 күндө эле сатылды билеттер. 10 күн реклама деген эмне? Өтө аз да. Мисалычы, толтура албайсың элди. Бирок элдер ушунчалык сагыныптыр, элдер сусаптыр. Анан жан дүйүндөр азыр эч кимде эле жок да кыйратканда мисалы. Азыр эң популярдуу эле ырчылардын эле жан дүйүн десең, аларды эле кыйратып же жыргатып ырдай турган ырлар деле жок. Эң мындай мелодиялык эме. Анан өзлөрүнүн музыкалык шыгы кандай десем, биринчиден музыкалык мектепте окуган эмес, музыканттарды башкарып да биле албайт.
музыканы мындай өзүнүн бир нугунда ойното да албайт. Ал тиги сабатсыз да себеп дегендечи. Ырдайшат, ырдайт. Эми ошо ырдагандардан эң жакшысы ушу азыр Мирбек. Мага абдан өзүнүн үнү да жагат, аракетчилиги да жагат, молодец. Анан калгандары билбейм, чөтө бир мындай жар эмес, жебер эмес, бир кызыктай болуп элечи. Мындай чыкканга жараша Мирбекке окшоп чыгыш керек да. Догурунуп, не? Эми ага реклама болбойсун, просто мен аны менен ушу бир айдын ичинде иштешип калдык, аралашып. Молодец. Өзүнүн ордун билет экен, өзүнүн жасай турган иштерин жакшы, молодец. Мага да рекламасын жасап берди, ыраазычылык ага. Жакшы. Актанбайке, атайын убактыңызды бөлүп, келип, сонун маек куруп бергениңиздер үчүн аябай ыраазычылыгымды билдирем. Силердей адамдар үлгү болуш керек. Сиздерден көп чыгарма күтөбүз. Маданиятыбызга, сахнабызга, шоу бизнесибизге болгон салымыңызды күтөбүз. Рахмат, буйрса. Тынчыбаңыз. Ошондой эле болсун, ошондой эле болсун. Шамал уруп турсун дегенде. Көрөрмандарыңыздардан шамал уруп оруштап турбуз. Рахмат алтыным. Айтканың келсин, сага дагы ийгилик каалайм. Ишине бардык ойлогон тилектериң баары тең кабыл болсун. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерден келген кат кабарлардын баарын окуп турабыз жана суранычыңыздар менен Актай Исабаев менен маек курдук. Кызыктуу болду деген ишеничтебиз. Оюңуздар болсо, пикирлериңиздер болсо, комментарийге бөлүшүп койсоңуздар болот. Каналга катталууну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.